Азыр эртеңки саат 9 биз Бишкек Нарын Торгат багытындагы эң кооптуу делинген долон ашуусуна турабыз. Өзүңүздөр жакшы белгилегендей, бул ашуу деңизден келген дерлик 3030 метр бийиктикте жайгашкан. Ошого жараша мында түн бою жауган кардын калыңдыгы азыр ушул таптаа 10 сантиметрге жетти. Кар болсо дагы эле жаап атат. Андыктан бүгүн ушул каттамда кыйын кырдаалдын жаралары бышык. Жаратылыштын ушундай терс камына өздөрүнүн каарман эмгектерин каршы коюшкан Нарындагы номери 41 жол тейлөө мекемесиндегилер уйку эмне экенин унутушту. Алардын түн бою жасаган аракеттеринин аркасында ашуу ачык. Ишти минтип шыды жүрүшүнө буга чейин көрүлгөн даярдыктардын мыктылыгы себеп. Инерттик материал, күйүүчү май кенен. Ошо 2-3 күндөн бери ушундай эле погода болуп атат. Качан ачыларын билбейбиз. Жолдо пробка болуп калбасын, элдер туруп калбасын деп күнү түнү иштеп атабыз. Мына баары даяр, момунтуп иштеп атабыз тынбай күнү түнү. Ушундай эле көрүнүш Теңиртау аймагындагы Кызылбел, Кызарт жана Карагөө ашларында да өкүм сүргөн. Баарына тең тазалоо жана кум себүү жумуштары аткарылгандыктан жол кыймылында үзгүлтүктөр жана унаа тыгындары жок. Бирок аба ырайынын дагы эле катаалдыгынан жазбай жатышы алдыдагы күндөрдө абалды огобеттер ордотору күтүлүүдө. Андыктан колдон келсе азырынча Нарын багытына сапар алуучулар бул ойлордон кайта турса дурус болчудан. Ал эми жолго чыгып алгандары жайкы дөңгөлөктөрүн кышкылардан алмаштырышып, чынжырларын алып алышса ашыктык кылбайт. Мына эртеменки келатканда ушул жерден 8:30-9 чамасында келдим. Төө ашы долоон ашуусу жакшы экен. Жөн жакшынакай ашып келдим. Дейлар иштеп атыптыр. Мына монтип топурак чачып жакшы буюрса иштеп атыштыр. Эгер буга чейинки ачуу тажрыйбаларга таянсак, бүгүнкүдөй алгачкы карда жол кырсыктардын саны кескин көбөйөт. Бактыга жараша бул жолу айдоочулардын камыгаларынын кабелтиңдигиненби же жолчулардын өз милдеттерин так аткаргандарынанбы опурталдуу окуялар орун албады. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын.